Чоң ажы рахматулла айтқан, бәләні же, сен бәләні же деген шоны жебей бәләні жегін депчі. Отты жеп атасың депчі. Күні бар, өмір бойы қарыз болып, кетінден тамағын жеп қой, бұл тыйын. Ошон балдар ошондо керек болсо, ошон болдолор ошондо бар. Өлүп турган жетим балдардын тамагын жеп алыш, баштап, түйдү отуруп алыш. Барып күнсүн калып берип койбой, садакасын берсе кетин берип койбой. Өлүп калган жетим балдарга мектепке бара албай, көмөрүндө наны жок турган болсо, ошол жибалган чалдар ошого жардам берип койгонду билбей. Дагы кыркына койбой. Казакка жүмүшүн союп коюшат, кийин канын төлөшүп койбой. Кызы союп Россияда жүрөт, орус штатын жүрөт. Ошого жардам берип койбой. Анда кыз баланы же. Biz қалайбызбы, қалабайбызбы айтылып койрелим. Диндин атына сүйлөгөндөр, тагыр айтканда мугалим караса молдо болот дейт го. Ошондой молдо болуп кеткен адам карапайым эл көп эле биле бербейт. Эки түрдүү болот. Айтып койрелим. Динге кызмат кылдан молдолор бар. Динге убактысын бөлүп, акчасын дагы берип керек болсочу, убактысын берип, кызмат кылгандар бар, олар бейишке чыгып кетет, прямойчу. Аны кыяматка барган убакта да силер ойлойсуздар, машалла, ушу киши акылдуу экен эле, биз жүрүппүз да дегендейчи. 10 жыл жаштык убагын илимге сарптайт, акчасынан сарптайт, жетпей калса иштеп алам сарптайт, анан келгенден калган өмүр бою сарптайт. Бул адамдар иншалла бейиши. Ошон үчүн элдер урматтайт аны. Ага чай бергиси келет, башка кылат. Экинчи адамдар бар, ушул адамдардын авторитетинен пайдаланып туруп динге кызмат кылат деп атпайсыңарбы? Булар динди өздөрүнө кызмат кылдыртат. Шунун аркасынан десе чай ичип кой деген акчасын алып, элге жага турган маселелерди айтып, муну оор сөз менен айтканда курсак молдолор үчүн. Ушул убакка чейин курсак молдолор өлгөндөн кийин жылкы сойгон, уй сойгон болбойт. Бул соо жок, жетимдин акысына, өлгөн адамдын байлыгына кол салуу болот десе, ушуларды жектеп жүрдү. Союш керек болсо. Сойбош керек дегендердин бардыгы булар начар молдолор. Булар четтен окугандар, булар түшүнүгү бузулгандар, булар ушундайлар, булар вахаби молдо экен, булар салафи молдо экен деп туруп түртүп жүрүштү. Канчалаган молдолор, раббани молдолор, динге кызмат кылгандар садака чабылып кетти. Тарынып кеткендер жөн эле бизнеске кирип кетишти. Мен онда динге кызмат кылбай эле койрон деп туруп, бизнес кылып байып кеткендер болду. Чыдап келгендер болду. Анан эң акырында азыр ушул запкыны, ушу шарият айткан нерсе бул арам да. Өлгөндөн кийин анын байлыктарын тийишпеш керек да. Ошол нерсени керек болсо эл башы дагы түшүндү дагы. Эми жөн эле өзүнүн сөзү менен өлгөндөн кийин 40 жылдык кыбагыла. Не дейсиңар молдолор? Мен ушинтип ойлоймун десе, жогорку деңгээлде президенттен приказ болду. Муфтият жалпы буйрук менен өлгөндөн кийин 40 жылдык кабагыла болду деди. Дегенден кийин буга чейин жеш керек, жебегендер, начар дегендердин бардыгы азыр рун чыкпай калды, бирок дагы деле желинтат. Айта албайт, каттык мурункудай нападение кыла албайт. Бидат иштек эмес, жей бериш керек дей албай калды дагы, Кудайдан эмес, шептен көрө корккондугу себептүү. Бирок секин жей бер депчи. Ушунун бардыгы айтабыз, курсак аксакалдар, курсак молдолор, курсак жамаат кыяматта жооп бересиңер. Кыяматта ошол жеген ашказан бир алым аш, биздин мечиттегилер жебейт, айтып берейин. Мына видеого түшүп аткан үчүн кичине ашырыраак айттым да, адамдар бир караш 1 метр өтүп кетет депчи. Биздин мечитте андай нерсе жок. Биздин жамаатта андай нерсе жок. Өлгөн адамды биз шариаттагыдай жаназасын окуйбуз, алып барып көмөбүз, карыз-парыздарын төлөйбүз, аркасынан дуа кылып турабыз, болду. Аш-маш жемей жок. Бирок болуп атат. Көп жерде болуп атат. Ошондуктан айтып атабыз. Аны неге айтып атабыз? Кыяматка калып кетпесин деп. Аллах Таала Ниса сүрөсүндө мынтип айткан: "Инналлазина якулуна амвалал ятама". Ушундай жетимдердин акысын жегендер зулман, акысы жок жеп аткандар. Жетимдин акчасын жегендер дегенде зулманды кошпосом да болуп калат да. Жетим бала магазинге кирди дагы, нан берип коюңчу деп туруп, акча берсе, 50 сом берсе, 2 та нан берсе, набайчы 50 сомду кармап алып, ушул арам эмеспи экен, жетимдин колу келип атат, деп атат. Ал иштек эмес, сен нан берип атасың, болор экен, проблемасы. А бирок жетим өлдү. Мисалы, авария болуп өлдү дагы, үйүндө жылкы сойду, жылкы дейли, кой сойду, аш кылынды да келип жеп атасың.
өтүң деп өткөрдүк. Жилик тартылды, көч тартылды, жеп атат мынанчы. Шариат ушуну жегенге береби арам ушунун бардыгычы. Чоң ажы рахматулла айткан, баланы же, сен баланы же деген ошону. Шуну жебей баланы жегин депчи. Отту жеп атасың депчи. Бирок урматтайбыз ушундай дамыларды айтканын кылбайбыз да. Айтканын кылбагандыгы себептүү кыяматта жооп берилет. Желин табы Куран не dedi? Zulmen jelin tasın al жерденчи. Жегенге бу ойт болчу. Иннама якулуна фи бутунихим нара. Бул адамдар курсагына отту эле жеп атат. Ва саяслауна саира. Ошондуктан кыяматта тозокко асылат. Тозокто шашлик болуп отту күйөт. Ошондуктан батага барганда абайлаңыздар. Кээде ошону жебей коюп туруп, баягы жебей койгонго жараша ашыкча баягы ызы чыгылбайын деп жебе чыкпай аткан анча-мынчасы тийишет. Кирбейсиздерби депчи. Эми өткөн адамга жаназасын окуйсуң, жаназасын окугандан кийин кээде кабар аласың. Жебе чыгып кетсең кайра тийишип калат. Ошого тийишпеңиздер. Анткени ошо силерге окшош отту жебеш үчүн кирилбей атат. Айтса кылбагандык эч болбосо өзүбүз кылбай турайлы кандай дейсиздер? Бирок бул сөз жөн сөз эмес, эскертүү. 3-түк 40-тык жылдык шариятыбызда жок. Имам Абу Ханифада да жок. Жада калса биз акыйдада бизге устаз болгон Имам Матуридиде дагы бир жерде айткан эмес. О Имам Абу Ханифадан жогорку Хаммад ибн Аби Сулаймандагы сахабалардагы пайгамбарды эч жакта жок. Ал жеке бир адамдардын арасында ойлонуп табылган эле нерсе шариятыбызда жок. Бул неге коргогум келип атат? Коргообуз келгенибиз өтүп кеткен адамдын байлыгы өзүндө калсын. Биз алыстан айтпайлы, мен досум өтүп кетти жакында. Мен менен 1 жашым 90-жылкы өтүп кетти. Бир машинасы бар эле, бир аз акчасы бар эле. Ошо 40-тык жылдыгы менен бардыгы расчет болду, түп-түзчү. Бирөө ортодон чыгара алып болмалды жаман шедри болуп кетет. Башка маалда карыз сурасаң бербей тургандар берүрөт. Союп продуктасынан кылат дагы. Мына машинасын сатайлычы, өткөндө мен иштеттим. Тетрадты көрсөтөт мындагычы. Машинасын сатты, өзүнүн акчасын алды. 2 кызы калган жетимчи. Ошо 2 кызын багып жүрөт азырчы. Ошо атасынан калган байлыгы калганда, өлдү дегенде ошодо 400-500 миң акчасы калган. Эң аз эсептелгенде мындай эле көз мененчи. Муну эптеп кылдырат кете алат эле. Бир өлдү дегенде ошол жетим калган балдар аз-маз жашка чейин атасынын байлыгы менен жүрүп, аза бүткөнгө чейин көчөгө чыгып иштебестен, идиш жубастан, эме уборщица болбостон 1 жыл көчөгө чыкпай жүрө алат эле. Наличка акчасы менен. Бирок олордун бардыгы нак акча неге иштеди? Ошол 40-тык жылдыкка мына жерде стройка кылып койлор, эртең элдер келсе уят деп ошого иштеди дагы эч ким кайтарган жок. Мына бул нерсе үчүн кыяматта ар бир адам жооп берилет. Бирок бул адамдарга айтсаң не дейт? Не дейт деген сөздү мен өзүм сөзүм менен айтпайын. Аллах Таала Майда сүрөсүнүн 104-аятында "Ваида кила лахум таалау иля ма анзалаллах". Аларга айткан болсоң, "Кегиле, Аллах Таала түшүргөн шариатты кылбайлыбы" деп айтсаң, "Ва иля расул", Аллахтын элчиси айткан нерсени кылбайлыбы деп айтсаң, "Калу", алар айтышат, "Хасбуна ма важадна алейхи абауна". Биз ата-бабабыз кылган нерсе бизге жетет. Шариаттын туруп турчу депчи. Ушу сөздү айтат. Мен эл кылган ишти эле кылайлы. Жок, шариаттан мындай эле десең, туруп турчу бияка депчи. "Авалау кана абахум ла я'ламуна шай'а ва ла яхтадун". Аталары олар иштекенин билбеген болсо эмне болот эле? Же туура жолдо болбой калса ам берчи бересиңер. Экинчи аят. "Ва ида кила лахум иттаби'у ма анзалаллах". Аллах Таала түшүргөн аятка эрчигиле деп айтсаң, "Калу бал наттаби'у ма важадна алейхи абана". Биз аталарыбыз кылган ишке эрчибиз, салтка эрчибиз болду депчи. "Авалау кана аш-шайтан яд'ухум иля азабис саир". Балким шайтан салт деп ошо аталарды тозокко баштап койгон болсо эмне кыласың? Ошондуктан сөздү жыйынтыктайлы туугандар, Аллахтын аятына кайтайлычы. Келиңиздер, мындай бир аз шерменделик болуп калса деле телефондон чалып туруп, проблемаларды шарият менен чечишеличи. Мындай болуп калды, бул эмне кылайлы депчи. Биз жана айттык го, өлгөн жерде акчасына тийишпейли. Эми аксакал болуп өтүп кеткен болсо, бул башка маселе. Бирок жаш өткөндөргө биз курактуу, бизден дагы бир 10 жаш чоң адамдардын өтүп кеткендерин сөзсүз жетим баласы калат. Экинчиси,